ушул ТЭЦте болгон авариянын кесепеттен эмне себептен болушунун жеринде биз текшерүү боюнча көрүп кетүү боюнча келдик. Биз айттык, баягы залдан уктук расмий маалыматтарын. Азыр эми келип жеринде көрүп алып туруп, анан ошол тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерин да чакырып атайын бир тааныссак деп чечим кылдык да. Азыр келип туруп мына ТЭЦтин ичинде биринчи авария болгон жерде ким цехин көрдүк. Ким цехинде көрүнүп турат, тышка мындай ойдогудай мындай даярдык болбогондугу көрүнүп турат бул жерде. Бул жерде мына ошол датчиктердин иштебей калгандыгынын себебинен деп, анан жана урамный мер иштебей калды деп да бизге азыр айтып берип атышат. Эми азыр таанышуу мындан арды уланып атат. Мындан кийинки дагы цехтерин көрөлүк. Анан бир жыйынтыгы менен бүгүн түштөн кийин да биз чогулуп ошол жетекчилер менен жыйын өткөрөбүз. Ал Азимович жоопко тартылчу адам болобу? Менимче сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек. 5 күн миллион ошол эл жашаган шаар суукта калып калды. Ошондуктан буга сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болот деп ойлойм. Комиссия иштеп жатат. Азыр мына депутаттык комиссия өзүнчө түзүлгөн. Мына депутаттык комиссияда келип атат. Анан мына укук коргоо органдары дагы ошо кылмыш иштерди козголуп, алар өздөрүнүн тергөөчтөрүн жүргүзүп атат. Ушулардын жыйынтыгы менен анан сөзсүз түрдө бир жоопко тартылат тийиштүү жоопкерчилик кишилер. Мен эми аны азыр мындай жаза болот же тигиндей жаза болот деп айтсам чын туура эмес болуп калат. Бирок мен айтат элем, сөзсүз түрдө кандай болсо дагы сөзсүз түрдө жаза болуш керек, жоопкерчиликке тартылыш керек. Модернизация боюнча кеткен каражаттар боюнча дагы модернизация боюнча дагы азыр мына биздин маршрутубузда бар. Азыр барып ошол кайсы жеринде эми абдан чоң акча коротулду чындыгында. Буга эми ошол жаңы кандай эмне модернизация болду азыр да барып көрөбүз. Ошо көргөндөн ошонун жыйынтыгы менен айткан суроолорго